Гапаратиев атындагы музейде өлкөдөгү эң эски өнөр жай тармактарынын бири терексай генинин пайда болушуна жана эти бакыр терексай алтын ылгоочу жаңы фабрикасынын ачылышына арналган тоо ген өндүрүшүнүн жаралышы Чаткалдын алтын аталышында уникалдуу фото көргөзмө уюштурулду. Иш-чарага гендин тарыхын, ишмердүүлүгүн чагылдырган 70тен ашык сүрөттөр коюлган. Көргөзмөнүн максаты фото сүрөттөр аркылуу тоо ген өндүрүшүнүн келип чыгышын, объекттин ишин көрсөтүү, өнөр жайды ичинен көрө билүү жана бул тармактын татаалдыгына, ошол эле учурда Кыргызстандын инвестициялык жагымдуулугуна көңүл бурдуруу. Бул Жалал-Абад облусунун Чаткал районунда жайгашкан Терексай кенинин ишине арналган алгачкы фото көргөзмө. Көргөзмөгө аталган кендин тарыхын жана Эти Бакыр Терексай тоо кен компаниясынын ишмердүүлүгүн чагылдырган 70тен ашык сүрөттөр коюлган. Анда ишкананын объектилеринин, кенде иштеп жаткан оор жана кубаттуу тоо кен техникаларынын, ошондой эле деңиз деңгээлинен 2000 метрден ашык бийиктикте күн сайын иштеген жумушчулардын жеринен алынган сүрөттөрү көрсөтүлдү. Инвестицияларды тартуу боюнча мамлекеттик деңгээлде бул кыргыз алтындан сырткары, кыргыз көмүрдөн сырткары, кыргыз геология деген мекеме түзүлгөн, кыргыз индустрия деген мекеме түзүлдү. Өзүңүздөр билгендей жанагы улуу көчмөндөрдүн мурасы деген мекеме ачылды. Ушулардын баарынын максаты 100% мамлекеттик үлүштөгү мекемелер болуп, анан инвестицияларды тартууда. Мына бүгүнкү күндө бизде иштетилбей турган Тоголок деген алтын кенибиз бар көлдө, Таласта Андаш деген кел бар, Андашка, анан кийин Талдыбулакская, Таласки деген кендерибиз бар, Жаңгарска деген площадьтар бар. Ошолордун баарына инвестициялар тарсак, демек экономикага түшө турган акча каражаттын көбөйөт деп айтсак болот да. Көргөзмөнүн максаты фото сүрөттөр аркылуу тоо кен өндүрүшүнүн келип чыгышын, объекттин ишин көрсөтүү, өнөр жайды ичинен көрүп билүү жана бул тармактын татаалдыгына, ошол эле учурда Кыргызстандын инвестициялык жагымдуулугуна көңүл бурдуруу. Просто хочу подчеркивать, что это золотоизвлекательная фабрика. Бул көргөзмө аркылуу биз Кыргыз Республикасындагы тоо кен өнөр жайынын келечеги абдан чоң жана тоо кен тармагындагы ар бир долбоор өзүнчө уникалдуу экенин көрсөткүбүз келет. Эти Бакыр Терексай Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери алтын ылгоочу фабрикасын куруп ишке киргизген биринчи тоо кен компаниясы. Негизги бул Терексай аймагында түзүлгөн эң ири жана заманбап объект. Тоо кен тармагы бул өлкөнүн экономикасынын пирамидасы, анын келечеги чоң. Бүгүнкү күнгө карата Эти Бакыр Терексай кенинде 1000ден ашык адам жумуш менен камсыз болгон. Алардын 80% Кыргызстандын жарандары. Бул ишкана Кыргыз алтын ишканасынын 25% үлүшү менен туркиялык Эти Бакыр компаниясынын 75% үлүшү биргелешкен ишканасы. Зинат Абдыжелил кызы, Тилек Аскатбеков, 5 канал.